Белгилүү алып баруучу жана актриса Назира Айтбекова өзүнүн Instagram баракчасына ушундай билдирүү калтырды. Бул эрсиз катын, эрин эптей албайт дешип, бул сөздөр аябай оскорбительный сөз деп атышат го кээ бири. Бирок бул нерсе катуу тийбейт деле экен мага, таразыма салып көрсөм. Бул факт да, далил сөз, эптей албаганым рас, эримдин жок экени да рас. Ындаганга эле чыкырымды бошото бербегеним үчүн шерменде, жалап жана башка сөздөр да катуу тийбейт экен. Кайып өтөт, анткени мага тиешелүү эмес экенин билем. Үстүмө кандай жугунду куйсаң, тарынам, ойлонуп атам. Менимче көкүрөгүңдө жарасы, комплекс бар адамга да таарынбаса, өзүн сүйгөн, өзүн тааныган адам таарынбаса керек. Бизде баланы башка көзгө койгулап, мээң жок, көкмө, келесо, ахмак, карачы элдин балдарын деп басынтып, ур тепкиге алып, жан дүйнөсүн эч кимсин деген түшүнүктү салып чоңойтушат. Азыркы заманбап жаштар эмес, бирок улуу муунда көп кездештирсе болот. Ар бир кемчилиги тоодой көрүнүп, ишинен кемирип атып, кемсинтип атып, жарадар жан дүйнөсүнөн майып адам пайда болот. Алар бирөөнү кемсинтип, сөгүп, сабап рахат алат, өзүн маанилүү сезет, бирөөгө үстөмдүк кылуу менен үстүнө чыгат. Колу, буту мунжу адамды жаман көрбөйсүң, колуңдан бөлүп салбайсың, же эмнеге мунжусуң деп таарынбайсың, кандай болсо ошондой кабыл аласың. Мээси жагынан мунжуну деле ошондой кабыл аласың да, эмнеге мээң бөксө деп таарынмак белең. Демек, бала чагыңдагы жаралары бар экени деп коесуң ичиңден. Болду, зомбулук эмнеге көп дейсиң, жан дүйнөсү жарадар адам көп анткени. Сезимдерин билдиргенден, оюн ачык айткандан корккону көп. Психологко барыш, өзүн тааныш уят нерсе деп түшүнүшкөнү көп. Баланы туура тарбиялаш керек дейсиңер. Баланын балекетин аласыңбы, өзүңдүн биринчи тарбиялап ал да, өзүң тарбия көрбөсөң, балекетти көргөзөсүңбү, жан дүйнөң тынч, бактылуу болсоң, бала автоматтык түрдө ошонун жан дүйнөсүнө чагылдырылып алат. Бала менен кимдик аркылуу туташсыз анткени. Ошон үчүн кара жандарым, барыңарга сүйүү жөнөтүп жатам. Мен да өзүмдү оңдоонун жолундамын акыркы жылдары. Көз карашымды өзгөртүүдөмүн, бирок өтөсүнө чыга элекмин. Айрыктыра турчу менин дагы жараларым бар. Бирок жок дегенде жек көргөндөргө сүйүү жөнөтүп, кечире билгенге кудуретим жетүүдө. Бул мени кубандырат.